кийинүүнү сактайт демекчи, бардык эле аял заты сулуу болууну кыялданат эмеспи? Бирок сулуулук жаратуу үчүн кыялдын өзү кемдик кылаарын, ал үчүн аракет жасоо керек экендигин далилдеген куурчактай сулуу айым тууралуу кеп кылмакчыбыз. Англиянын 21 жаштагы жашоочусу Джейд Смит чыныгы куурчактай болуп көрүнүү үчүн жана муну менен өзүн оорудан алаксытуу иретинде ири суммадагы каражаттарды коротуп келет. Анын бут кийими, кийме чачы жана аксессуарларына эле $26,000 сарпталган. Сырт кийимдериме, көйнөктөрүмө эле $780,000 коротком. Аларды көбүнчө Япония менен Кореядан алдыргам. Менде болжол менен 40 түгөйү менен бут кийим жана көптөгөн кооз оюнчуктар бар, дейт ал. Жейттин ар бир күнү таңкы саат 4-тө туруп куурчактай болуп боёнуу жана кийинүү менен башталат. Ал сатуучу болуп иштеп, андан сырткары социалдык түйүндөрдүн бирине Ханбике Жадет деген ат менен катталып, кызыктуу сүрөттөрдү жүктөп турат. Маалым болгондой, Жейд фибромиалгия деген дартка чалдыккан. Айта кетсек, фибромиалгия дене түзүлүшү толугу менен ооруп, уйку качып, депрессияны пайда кылган дарт. Ал күн сайын дары-дармек ичкенден сырткары өзүн алаксытуу иретинде куурчактын образын ойлоп тапканын айтат. Мага абдан оор, күн сайын кыйналам. Өзүмдү алаксытуу үчүн кооз оюнчуктарды сатып алып, маанайымды көтөрөм. Куурчактын образы жагат. Келечекте жаш көрүнүү үчүн пластикалык операция жасаткым келек, деген Смит. Ал кичинекей кезинен тарта куурчактарга жакын чоңойгон. Ал эми 11 жашынан тарта ар дайым дал ушундай өңүттө кийинип жүрүүгө өткөн. Мына ушундай кызыктуу жаңылык менен Жылдыз ТВ каналында мен Алтынбек кызы Сарагүл болдум. Каналга жазылууну унутпаңыз.